Арбаңыздар урматтуу телекөрөрмандар, ЛТР каналындагы Чактуш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Байыркынын жомогу баштаса келе торолу, эзелкинин жомогу эстесе келе торолу деп ар шаршемби күндөрү ушул Манас боюнча сөз кылып келебиз. 6 жаштагы баладан 60 жаштагы эң окумуштуу интеллигенцияга чейин чакырып, Манас эпосунда эмнелер болсо ошолордун баарын сөз кылып, сиздерге, элге жеткиргенге аракет кылып келебиз. Ал эми жаш жеткинчек темир канат манасчылар келип олтурат, ал кандай кылып коюп атат, ошол боюнча дагы сөз кылабыз. Бүгүн биздин студиябызга Бишкек шаарындагы номер 82 орто мектептин окуучу кыздары келип олтурат. Ал кыздарды жетектеп, мынакей Манас айтып, жашынан бери ушул манасчылык менен келаткан Улук мырза Эркинбеков жетектеп келип олтурат. Ал эми манасчы жаш манасчы кыздарыбыз десек болот, азыр окуп үйрөнүп атат десек болот. Мына ошол Асема Карашбекова келип олтурат, жана Альфия Абушкаева келип олтурат. Эми Альфия фамилиясы кыргызча болгону менен Альфия бул эки элдин ортосуна өзү татар элине жээн экен. Ал эми өзү накта кыргыз, мындайча айтканда. Анан эми Альфия дагы Манаска кызыгып, Манас жакка коюп, колдон келишинче Манасты үйрөнсөм деп аракет кылып атат. Бул дагы болсо бул жакшы самалык демекчибиз. Анан эми Улук мырза, өзүң ушул түшүндүрүп айтып берсең, мына өзүң деле азыркы мезгилде студентсиң, Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын алдындагы 2 жылдык студияда кимдер гана окуган эмес ал жерден. Азыркы мезгилдеги Залкар, мына Келдибек Ниязов, Залкар Куудул агабыз баштаган нечен деген өнөрпоздор ал жерде окуган. Ал эми жаш кезинен баштап ошол Манас жакка коюп, ошол эле жана Эр Агыш, ал жактан дагы ошол Манас эпосундагы ошол ыкмалар менен тарбияланып дегендей, спорт жагында дагы ал жактан өзүңдү көрсөтүп келатасың. Манас жакта Манас конкурс фестивалдарга катышып, мына кыргыз журтчулугуна таанылып калдың. Ошого карабастан дагы ушундай жаш жеткинчектерди үйрөтүп атасың. Анан эми өзүң ушу биздин телекөрөрмандарга кененирээк түшүндүрүп айтып берсең. Арбаңыздар, уюткулуу журттун урпактары. Ооба, чынында бул манасчы деген манасчы боло бербей, манасчы деген ырчы боло алат экен, манасчы деген акын боло алат экен, манасчы деген төкмө акын боло алат экен, алып баруучу боло алат экен, деги эле ар бир кесиптин ээси боло алат экен. Себептен де бул Манаста деген бир гана баатырдык эпос эмес, бир гана согуш гана эмес, бул жакта деген медицина, ыр десе ыр, искусство десе искусство, маданият, бул жакта согуштун тактикаларына чейин бүт нерсе камтылган. Ошондуктан манасчы деген бул ар тараптуу боло берет экен. Мисалга алсак, мына Кубан деген агабыз өзү доктор болгону менен дагы манасчы болуп да жүрсө, деги эле кыргыз журтчулугу бир гана Манас жаттап, Манасты билип жүрсө да бул жаман болбойт. Себебинде бир жолу лекция айтып жатып, анан бир байке суроо берип калды. Мен өзүм стоматологмун дейт. А бирок мага Манасты билип не кереги бар? Мен стоматологмун деген суроо. Манас мага кереги жок дегендей эле. А бирок сен кантип чоң адам боло аласың, өзүң атаңды билбесең, сен түпкү жагыңды билбесең. Деги эле Манастан деле алсак, Манаста деген бая медет деген бир дары, себеп деген бир дары, Кытайдын кырма дарыларын алдырып, ошол эле обезболивающий эле ошол заманда кандай болчу эле, азыр кандай дегендей. Себебинде азыркы дарылар эми көптүгү көп, жакшысы бар, жаманы бар, бирок ал кандай жасалат экенин ким билет, бирок жаратылыштан, табияттан чыккан нерсе бул нукура, таза болгондуктан буну да билип жүрсө бул аздык кылбайт. Ошондуктан мен дагы ошол өзгө ой тилек менен дагы ошо өзүм бала кезимден дагы ырчылыкка, ырдаганга кызыгып жүрсөм дагы, ошондуктан ошол жакка тапшырып, ошол жактын да бир кесибин алып, башка жактан да окуп, билимди ар тараптан алып, жана канчалык кесибим башка болсо дагы, өзүм башка жакта окусам да, бирок манасчылыкты бирге алып кетем деген ниетим, тилегим бар.
Абдан туура. Мына өзүң дагы башында орус мектепте окугансың. Орус мектепте окугандардын дагы көбү ушул Манаска кызыгып атканы азыр кубандырбай койбойт. Чындыгында мындай кыргыз элинин кыргыз журтчулугун ошол эле аралашып жүргөн мына Альфия дагы орус класста окуйт да, орус мектеп. Ошого карабастан ушундай кызыгып атканы абдан жакшы да. Анан бүтүндөй биз мына эң эли көп Кытай, анан Индия. Мына ушул мамлекеттердин дагы ураны жок экен. Эми башка элди айтпай эле коелу. Бизде ураныбыз бар да, ураның эмне дегенде Манас дейбиз. Манас мына. Бул деген өтө бул биз үчүн чоң сыймык да. Ураныбыз бар, улутубуз бар, Ала тоодо жерибиз бар. Карачы кандай керемет. Керемет кыргыз элибиз бар дегенде. Силердей уул кыздар, жигиттерибиз бар. Мына Манаска кызыгып, Манас айтып келаткан. Анан эмне дейбиз? Ошондуктан биз ушул студиябызга чакырып, кубанч менен силерди элге, журтка тааныштырып, силердин ошол айтуучулук жагындагы оюңар менен ойду бөлүшөлү деп отурабыз. Анан эми Альфиядан да сурайын. Альфия азыр канчанчы класста окуйсуң? Манаска кандай кызыгып калдың? Мына кыргызча дагы, кыргызча эң азыр алгач суроо мындай берейинчи. Кыргыз тилин канча жашыңан баштап кыргыз тилине кызыгып үйрөнүп баштадың? Я начала любить кыргызский язык, получается, 9 жашка. 9 жашта? Азамат 9 жашта кыргыз тилин үйрөнүп, кыргызча сүйлөгөн досторуң бар да, аралашып үйрөнүп? Бар. Ошолор менен үйрөнүп атасың кыргыз тилди? Кыргыз курска барып атасың? Жок. Ошол ойноп эле үйрөнүп атасың, Азамат. Ал эми Асема, сен канчанчы класс? Манаска кызыгуң кандай болду? Мен 7 класста окуйм. Манаска кызыгуум англис тилден берген эжеден башталды. Англиский Манас айткыла деген сүйлөшүп атканда угуп, кызыгып, анан мен катышсам болобу деп катышып, башында абдан уялуулар болду. 10 эле окуучу алынат деген, ошол менен кошулуп катышып калайын деп, бир классташым бар, ошол менен атаңдашып өтүп кеттим. Азамат, Манас боюнча. Үйдө ата энең ушу Манаска, мен Манас кружогуна катышып атам, Манасты да үйрөнүп атам десең кандай кабыл алды? Катыша бер деди, өзүңдүн каалооң деди. Катышкың келсе катыш, катышкың келбесе катышпай эле кой деди. Өзүм эркиме койдум. Өзүң эркиңе койгон, сен өзүң кызыгып катыштың. Альфия, сен да ошентипи? Манаска өзүң кызыгуу эркиң менен катыштың. Үйдө ата энең кандай кабыл алды? Билбейм. Просто говорит, это что хочешь, это ты выбрала это, значит рассказывай, значит ты выбрала свое призвание. Жакшы, анда биринчи булар биринчи келип атат да, мына студияга келип азыр бир аз мындай толкундануу деген бар. Анан өзүң баары ушул мектепке кружок мурда эле ачылган бекен, Манас кружогу кандай болуп барып булар менен иштешип калдың? Кружокту мен өзүм дагы ошо номер 82 жалпы билим берүү орто мектебинде окугам. Азыркыга чейин билим алгансың ошол. Бирок ошол заматта азыр ойлосом, негизи Манасчы деген бул канчалык жаш кезинен Манасчы болуп бизге аралаша баштаса, ошончолук адам бат чоңоет экен да. Бала дагы чоң ой жүгүртүүсү, дүйнөгө болгон көз карашы чоңоюп. Мен мисалы ойлоп көрсөм, 7 классында эле Кыргызстандын жерлерин кыдырып, ал жактан атын чыгарып, республикалык конкурстарда катышып, ал деги кой дүйнөлүк эпостор айтуучулук фестивалына катышып, ал жактан байгелүү орундарга ээлешип жүргөн кезде, мен 7 классында классташтарым билбейм ойноп жүргөн кезде, ошол 7 классыман бери бул эми Манасчы мен билгенимден, мен жаңы чыгып келатканда Манасчылар азыраак болчу, жаш Манасчылар өзгөчө. Азыр Кудайга шүгүр, Манасчылар көбөйүп келатат. Манас академиясы ачылды андан бери, Манас театры ачылды. Буюрса, ошол президент Садыр Нуркожоевич Жапаровдун колдоосу менен Манастын театры ачылып атат. Ошонун баары ачылып, азыр Манасчылар да көбөйүп атат.
Ошондуктан мен дагы ошо 7-классыман баштап ойлоп көрсөм ошо 7-класс балакай кезинде ошо өзүмдүн чоң дагы 8-класстардын балдарын тартып, 7-класстардын балдар кыздарын чакырып, 6-класстарды чакырып, ошо мен билгенимди үйрөтүп, мына момундай кылып айтыш керек экен, момундай окуяларды айтыш керек экен деп өзүмдүн мындай билгенимди үйрөтүп, анан аларды дагы аралаштырып, мына ошонун арты менен Карыпбеков Эмир деген жигитибиз республикалык конкурста 1-орун алды. Бишкек шаарынын мэриясы өткөргөн конкурста да 1-орунду алды. Деги эле областтарда кыдырып жүрөт манас айтуу боюнча. Ошондуктан деги эле манасчылар дагы бир гана алар эмес, ошол манас айтып жүрүп ырчы болуп кеткендер дагы болду ошо биздин кружоктун арасынан. Алпаруч болуп кеткенде да себебинде манас айткан адам бул сөз байлыгы өтө кеңейет да. Бир гана азыркы сөздөр менен эмес, илгерки сөздөр менен дагы улуу таза нукура кыргыз тилинин дагы сөз байлыгы кең болот экен. Ошондуктан ошо ойлоп көрсөм 7-классыман бери кружокко алып барып, өзүм дагы ага катышып, өзүм топ жыйнап, ошол Манастан интеллектуалдык телетаймашына да катышып, манас айтуучулукта конкурстарга катышып, азыркы учурда өзүм дагы ошо кружокторду бир гана катышып эмес, уюштуруучу болуп дагы жүрөм. Ошол эле азыр Нурбек Талантбековдордон ошолор менен окуп үлгү алдың, Ооба, устатым Нурбек Талантбеков болот. Мына азыр бүт алар дагы Кыргызстанда кыдырып жүрүшөт азыр. Баткен Кадамжы алайдан бери кыдырып келатышат. Азамат деп айтабыз. Анан буларды үйрөткөнгө канча убакыт болду? Буларды үйрөтүү мындай болду. Биз башында ушул май айларында 2022 жылы Монголиядан, Алтайдан, Нарындан, Таластан коноктор келип, бийчилер келип өзүнүн өнөрлөрүн, Монголиядан, Алтайдагы элдер ошол эмесин өзүнүн салтын көрсөтүп, өзүнүн ошо үрп-адатын көрсөтүп, ошо бийлерин көрсөтүп, улуттук кийимдерин көрсөтүп, ошол биздин мектепке ошону уюштурганбыз. Анан ошондо дагы манас айтып, бул жакта Асема деген кызыбыз дагы ошол жакта манас айтып, ошол жактан Алтайдан келгендер өтө кызыгып, мен ошол кезде манастын Алтайдагы төрөлүшүн айтып берсек, ушундай жер бар бизде, ооба ушундай окуялар мен дагы уккам деп, монгол улуттагы ошо адамдар дагы өтө кызыгып, бизден дагы сурап, өзүнүн котормочусу менен кечке сүйлөшүп баарлардык. Анан ошондо мындай бир ойго келгенбиз. Бир гана кыргыз тилинде эле эмес, себебинде манас менен кыргыз тилин жакшы жайылта алсак, кыргыз тилин жакшы үйрөнсөк, анда демек биз орусча манас айталы, орус тилин көбөйтөлү. Англисче айталы, англис тилин байыталы. Себебинде дүйнөдө англис тили деген бул бардык жакта таанымал дегенде, англисче билген адам деги эле англичанин ошо кыргызча манас түшүнбөсө, балким биз англисче түшүнсөк, балким канча жерге тарайт да. Ошого балким ошо иностранецтер кызыгып, андан кийин ошого да жайылтууга өзүнүн салым кошот деген үзгү ой тилек менен мурдакы жылы Бишкек шаары боюнча ошо англис тилинде манас айтуу боюнча сынак өткөрүп, биз башында ойлогонбуз, аз эле катышат го, көбүнчө келип алып кыргызча эле айтам деп чыгат го десек, ар бир ондон келишип ар бир районунан. Ошондо дагы өтө чоң жарыш болуп, жада калса Калыс Тартоодо өзүнүн чечимин кандай чыгарууга дагы билбей да калышты. Кадимкидей англисче айтып атат. Кадимкидей эле кыраатын келтирип, обонун келтирип, ошондой эле сөзү дагы эметип, ошол жакта англис тилдин ошол мугалимдери отуруп, алар да таң калышып, деги эле англичаниндер келип, алар да таң калышып, жаксаса болот экен да. Бир гана манас айтуу менен эмес, манас эпосундагы үзүндүлөрдү мындай сценка катары көрсөтүп, мисалга алсак, ошол Сверлов районунан келген мектеп Семетейдин Сары Тазга жолуккан деген окуясын англисче катырды да, ошол жактан бардыгы. Мен жада калса англисче түшүнбөсөм дагы, бирок ошол окуяга бир гана мен эле эмес, ошол жактан эжелер да кирип кеткенде болду. Баягы Сары Таз Семетейге атаң манас, жериң талас деп айтып,
ошол ата жайын айтып бере жатканда ошол окуяга кирип деги эле ошол зал бир үн чыкпай баардыгы дымдырт болуп ошону акырын угуп турганы бул өтө сонун көрүнүш болду. Ошондон улам орусчада манас айталы деп мына азыркы учурда Асема англисчадагы орусчадагы манас айтат. Бул жакта Альфия мына татар кызыбыз кыргызча манас айтып, орустар кыргызча манас айтып, кыргыздар орусча манас айтып аралаштырып жатабыз. Жакшы экен. Анда Асемадан баштайт окшойбуз. Асема, кайсы орусча айтасыңбы, англисче айтасыңбы, кыргызча айтасыңбы? Орусча. Орусча айтып көрчү анда биздин телекөрөрмандарга. Эй, слушайте меня, друзья, эту песню пою вам я, о Манасе великом мой рассказ. Слушайте меня сейчас, да спасет дух Манаса народ от тяжелой беды и потери. В те дни страдавные времена вокруг бушевала война, Англисче айтып кетер болбосо, кыргызча айтып кетер, аралаштырып. Вокруг бушевала война, изгнали кыргызов на горы Алтай, на этой земле стал жить Чакпай, на старости лет без потомка Джакып, от этого смысл его жизнь погиб, не зря он молитвы свои возносил, рождается сын у него долгожданный неведомых сил. Азамат, ушул маселен англис тилинде, орус тилинде айтылып атпайбы? Ким которгон муну, кайсы жактан алып айттырып атасыңар? Бул негизинен ошол эженин атын унутуп калдым. Англияда, Лондонда бир эже өзү манас эпосун англис тилине которуптур. Анан ошол эже өзү которуп берип, англисчасын, анан орусчасын биздин орус тили боюнча ошол мугалимдер, ошол жакшы түшүнгөн адамдар ошону которуп берип, ар бир окуясын деги эле алсак, бул азыр балдар кыргызча манас айта албай жатса, орусча айтыш, англисче айтыш бул андан дагы оорураак деп ойлойм, бирок ошентсе дагы ошол кыздарыбыз айтып келатат. Жакшы, эми Альфия кыргызча айтат эми? Кыргызча айтат. Кана Альфия? Эй, күндөн күн өтүп, күн мезгили келиптир. Ошо кезде Манас жетеге жашы толуптур. Бул жап-жаш баланы черекенин ким билди? Балача чуркап шашкан жок, бешке чыга келгенче беринин Манас баскан жок. Чакырган аты чоң жинди, чын Манас аты ким билди? 8ге жашы келгенде күйүп турган чок болду, күллү кыргыз ичинде мындай тентек жок болду. Кары келип кармаса, чыңыры балдар чыркырайт, катылыкка чыдабай, көзүнүн жашы буркурайт. 40 баланы күркүйдөн Манас жыйнап алыптыр, сез көрсөтүп кыркына, сестендешип калыптыр. 80-нин ичинде боз калмактын чоң улу Манастын жолун торгоду, 80 бала оңбоду. Ой, Азамат. Азамат мынаки күндө ушунчадан жаттап айтып берсең, Кудай буйруса дагы бир жарым жылдан кийин көпөлдөтүп айтып каласың дагы. Эми ошол сен берген кружок берип аткан 82-чи мектепте канча балдарга кружок өтүп атасың? Жалпысынан биздин мектепте 20дан ашон манасчы кыздар балдар бар. Бул 1-класстан 11-класска чейин жаш өспүрүм балдар. Ошонун жарымы кыргызча болсо, жарымы ар башка тилдерде. Бул англисча менен орусча. Бирок азыркы учурда мына жакында эле бир ой менен, үзгү ой тилек менен май айына чейин Ленин району боюнча 1000 манасчы чыгарайын деп атабыз. 1000 манасчыны хор менен айттырайын деп атабыз. Ошого да даярданып. Кайсы жерде өтөт? Ал азыр ошо ойлонулуп жатат. Балким площадьте болобу, балким башка жакта болобу. Мурда ошол Кыргыз драма театрда тарых жана адабият күнүнө карата 150 манасчыны манас айттырдык. Хор менен эми 150 манасчыны айттырсак, демек дагы аракеттенсек
1000 манасчыны чыгара алабыз деген ой менен ар бир кыргыз баласы манас жаттаса бул өтө сонун көрүнүш болот го дейм. Абдан жакшы, мына өзүң жаш туруушунда ишке ык коюп иштеп атканыңа биз дагы ыраазыбыз. Анткени эртеңки келечекчилерде ар бир манасты билген чын эле манас айтып эмес, манас жолуп кетиш эмес. Бул ар бир адам манасты билсе, жан дүйнөсүндө манас болсо, эртең жетекчилик кызматтарга барып иштеп калса, ошол жерден ой манас кыргыздын жигити, кыргыздын кызыңбы, манас билесиңби деп Альфия бирөөгө сүйлөсө, бир кыргыз жигит же кыз билбейм деп турса, бирок бас мен манас айтып берем деп Альфия турса, анан уят болот да. Ошон үчүн ушундай манаска кызыгуулар көп болсун. Эми Улук мырза, мына өзүң дагы келгенде манас айтып берчи элең дегенде, мына азыр ушул жерде жалпы телекөрөрмандарга, мына ушул өзүң окутуп аткан окуучуларга манас деген мындай болот деп туруп бир манастан салтка айланып калды да бул нерсе. Сөз айтылбаса болбойт. Мына Төрөбек, ошо Нурбектер келген сайын алардан манас айтып туруп арулап кетет дегендей. Манаста өзү эле айтылып келгендей, айта берсек манасы сайраган тилден бой кетет, дене бою тери кетет, айкөл манас баянын түбүнө чейин ким жетет дейт. Түбүнө чейин жетпесек океандын бир тамчысынан ушундай айтып берели. Бир сынакта катышып калганда агайыбыз Топчобек Тургуналиев бир суроо берди эле ошо окуучуларга. Манас эмнеден башталат дегенде, ошол жактан дуу өтүп эле элдин баары. Жомок баштан башталат, чыйырдын түшүнөн башталат, ал океан кырсты чапкандан башталат деп ар кандай варианттар кете баштады. Анан ошондо ойлонуп, эмнеден башталат болду экен, жомок баштан башталбаса, баш сөздөн башталбаса, ал океан кырсты чапкандан башталбаса, анан эмнеден башталат десе, окуучулар манас деген деп башталат дегендей. Биз дагы деп манас айтып берели. Өзүндү булак жер менен өзүң көргөнер манас, өртөнүп кетчүң ер менен, иле кол менен, иледен ашкан зоо менен, ашып чыгып алыптыр бар кайраты боюнда, ташып чыгып алыптыр алдындагы акула, айкөлүңү чакула, ооздуң кемирип кара жерди теминип, баштагыдан бүгүндө олугуп чыга берди эле чоң дүмөккө, бүгүндө ата жолугуп гана чыга берди элең. Ана ошондон айкөлүң батыра чабы баш алган, батырың манас кабылган, өткүрү чаап өт алган, өткүрүң манас кабылган, кечегизин байкасаң айкөлдүктүн алпынан, алам журттун жалпынан, дөлөттүнүн дөсүнөн, ат көтөргүз жөсүнөн, буткөн манас кабылган, түмүндү көрсө качпаган, түмүндү көрсө жек көзү, түйшөлтүп кызыл каштаган, санды көрсө качпаган, санды көрсө бир өзү сапырып карап таштаган, бир жагында биренин, айкөлүң манас зеренин, жуура журттун өзүндө ак калпактуу биреги, аргын кыргыз элинде ошондо мына мындай кеп баштайт, ачыркин келтирип гана кебинбек таштайт канаң, ой чапкан балтаң өтөбү чакыргонун ташына, нелер келип не кетпейт эр жигиттин башына, ботойгонго кылып канагат, торпокта жанын багалат, мол көдөндө намыз болбосо көрүнгө кетет табалап, кырданып жата бергиче кыйыны болгон элиңдин, курманы болгон элиңдин, ансыз да жаның аманат, көрө албаган душманга ар качан дене бир качан алдырып ийсең жаманат, ал отобий жериңде ак калпак кыргыз элиңде коргого
кылгын далалат ачиркин калбай мен жортоң жаман атың деп ошондон айкөнүң келтирегебин салды эле так ошондон арстаның оң жагында батырдей 32 ганы бар сол жагында болтурган себилдүүсү 84 серип алган жагы кызыл өрт кайратуусу 84 кышылган жагың жолун өрт комбулердин барысы каш менен урушка тоңгулердин барысы акыл ойлой беш кылган комбулердин барысы эми жабылаганы сүрөп алышты. Ey barakelde, mınake ушундай көпүлдөтүп манасты айтып элдин көңүлүн ачып дегендей дагы окуумду улантамда өзүң да окуп билим алып атасың. Кайра мындай кыздарыбызга манасты үйрөтүп атасың дегендей. Асема мына азыр 7-чи классмын дедиңби? 7-чи класс болсоң дагы аз калып туруп билинбей бат эле убакыт өтөт дегендей. Кайсы кесипти тандап атасың азырда мындай өзүң ойлонуп ушундай кесиптин ээси болсом деп атасыңбы? Стюардесса болгум келет. Бул жумушту көп ойлонгом. Негизи врач болоюн деп башында анан котормочу деп анан стюардесса болоюн деп чечтим. Бул жакта иштеген кыздар бар. Аларды инстаграмдан, интернеттен көп чыгышат. Ошого кызыгып кеттим. Байлаштырасың алар менен, да. Кандай экен, кандай болот деп алар үйрөтүп айтып турасың. Ооба. Ал жумушта самолетто иштегендер болот. Бул жумуштун кыйынчылыктары бар экен. Түнү саат 2-де, 3-тө, кечинде же эртең менен болуп ар кайсы убакта чыгат экен. Ар кандай адамдар түшөт экен. Катуу сүйлөгөн, жеңил сүйлөгөн. Алар менен иш алып барганды азыртадан башташ керек экен. Тил да билиш керек бекен? Канча тил билиш керек экен стюардесса болуш үчүн? Канчалык көп болсо ошончолук жакшы. Англис тилин сөз билиш керек, орус тилин билиш керек, кыргыз тилин да билиш керек, ички каттамдарга иштеп калганда. Азырынча мен итальянскийден баштадым. Биринчи сөздөрдөн баштадым. Кандай жакшы деген. Алар дагы тамгалары англис тилдеги тамгаларга эле окшош экен, айтылыштары башкача экен. Ошол англис тилде эле 28 тамга болсо, итальянскийде дагы 28 болуш керек. Жакшы экен. Си менен ашты кошкондо алар англис тилде ч чыкса, тигилерде итальянскийде к чыгат экен. Светтерди, адамдарды, үй-бүлөнү үйлөнүп атам. Бул дагы көп убакыт алат. Эмне үчүн итальян тилин тандадың? Себеби англис тилин үйрөнсөң эле бүттүгүнө англисче сүйлөйт го. Итальяндардын маданияты башка элдердин маданиятынан караганда башкача. Например, алар тыкан кийингенди жакшы көрүшөт. Таза маданияттуу, Маданияты таза, көп кир нерселерди жакшы көрөрбүйт. Кишилер менен сылык мамиледе отношения кылганды жакшы көрүшөт. Алардын историясында дагы толтура кызыктуу нерселер бар. Ошон үчүн мен итальянский тилин биринчи үйрөнүп атам. Азамат. Ойлогон тилегиңе жет. Ошол ал 11-ди бүтүп анан окуйсуң да ал жакта. Ошол 9-ду бүткөндөн кийин дагы окуйт бекен. 11-чи классты бүтүрүп барайын деп аттым. Азамат, ошол бул дагы болсо мына ошол жакта анан тилди үйрөнүп, манас тил аркылуу манасты таанытып, маселен, ошол иштеп жүргөндө башка улутка барганда бизде ушундай манас деген бар. Эң чоң эпос, дүйнөдөгү эң чоң эпос, биздин эпос деп алар менен сүйлөшүп, ошол нерсени да таанытканың бул чоң жетишкендик болот да. Бул буюрса мына манасты үйрөнүп билип алганың абдан жакшы. Ал эми Асема, сен кайсы кесиптин ээси болгуң келет? Альфия. Мен чоңойгондо графика дизайнери болом. Потому что менин байкем, он тоже работает графическим дизайнером. Я хочу пойти по его следам, тоже быть графическим дизайнером. Жакшы, ошол
Байкең аркылуу үйрөнүп, кызыгып артып, Азамат бирок Манасты дагы үйрөнөсүң, Манасты таштабайсың. Азамат мына ушундай ар бир биздин дагы бир эфирибизде ошол сен айткандай англисче манас айткандар келишкен да. Анда дагы абдан кызыктуу болуп ошолор англисче айтып, баягы орус мектепте окуган балдар кыргызча айтып, кыргызча сүйлөп, ушундай кызыктырып кеткен. Ал мезгилде дагы бул нерсенин өзгөчө жакшылыгы мына азыркы мезгилде ошол Нурбек Талантбековдор кыдырышып жүрбөйбү баардык мектепте. Буюрса ошол нерсе дагы шаар ичине келип ушуларга дагы ушулардан да өтөт болуш керек, ушул сен билгениңди айтып берсең. Негизинен азыркы учурда манасчылар деги эле кыргыз чергеси боюнча абдан көп болуп атат. Өзүңүз айтып кеткендей, азыр Нурбек Талантбеков Көк Башка коомдук фонду жана Манас театры менен биргелешип Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана спорт министрлиги менен биргеликте ошо Манасты таануу интеллектуалдык телетаймашы КТРК берүүсү менен биргеликте ошол жерлерди кыдырып, азыр райондук жана облустук Манас таануу гана буга чейин Манас таануу боюнча сынактар өтүп келсе, азыркы учурда бул жылы өзгөчөлөнүп, Манас айтуу боюнча дагы Салимбай Турсунбаевдин жаркын элесине арналган Манас айтуу боюнча дагы ошо сынактарды өткөрүп келип атат. Ал жакта дагы биз карап турабыз, көрүп турабыз, кандай манасчылар бар экенин, кандай айтып атат десе. Мына кеше жакында эле Баткен жергесинде болду. Ал жакта караса, тажиктер, өзбектер да манас айтып атат. Башка улуттун. Деги эле мына жакында ошол кышында бир аз оорулар күчөп кетип, грипп дагы күчөп кетип, ошондуктан биз 30 күндүк манас айтуу сынагын ошо онлайн кылууга туура келди. Онлайн кылсак дагы интернет булактарына эле ошол маалыматты таратып салсак, ошол жактан Тажикстандагы бир жаран кыргыз калпагын кийип туруп манас айтып атат. Карга отуруп туруп. Өзү. Эч кимден үйрөнгөн жок. Эч кимден үйрөнгөн жок. Өзү кызыгып, мага байланышты. Кайсы жакка кандай кылып манас айтам деди. Мен мына бир жакка отуруп, өзүм каалаган эпостогу бөлүктү өзүм айтып, ушундай шарттарын айтып берсем, кайра кечкисинен эле ошол карга отуруп, мандашты окунуп, кыргыз калпагын кийип, манас айтып жөнөтүп атат. Бул да болсо бир гана кыргыздар эле эмес. Мына бизде Светлана деген кыз бар, манас айткан шаар боюнча. Тоңдо дагы бир орус кыз манас айткан кызыбыз бар. Ал дагы кече жакында сынактан дагы байгөлүү орунду алды. Мына бияктан Альфия чыгып атат. Дагы башка ар кайсы улуттагы ошол кыргызча манас айтып, кыргыздар дагы башка тилде дагы айтып, кыргызча да жаттап, ошентип айтып атса, бул бир гана манасты жайылтууга өзүнүн бир чоң салымы болот экен да. Себеби дегенде мен дагы убагында ошо Араб өлкөсүнөн келген шейхтер келиптир, анан ошолорго манас айтып калдым. Манас айтып келип атып, ошол чоң казаттан үзүндү айттым элем. Чоң казаттан үзүндү айтсам, башында сүйлөшүп ошондой болуп аткан. Жомок башынан акырын манас айтып келип атсам, ошол түшүнбөйлүү сүйлөшүп аткан. Ана сага башталды деп туруп, мына деп айтып киргенде, чукпай көзүмдү тике карап, угуп, анан бир аз кетип баратканда кетердин алдында котормочусу менен келип, мен сенин айтканыңды түшүнгөн жокмун, бир да сөзүн түшүнгөн жокмун. Бирок сен айткан обонуңан, сенин кылган ошол кыймылыңан мен кандай окуя экенин, ошонун баарын, ошол дүйнөгө өзүм кирип кеткендей болдум деп өзүнүн белектерин берип, ошол жакшы тилектерин айтып кеткен. Андан дагы ошол чоң кемин жайында, айылында, ошол Тарсу айылында манас айтып калдым. Англиядан жана Франциядан келген туристтерге. Ал жакка да манас айтып, ал жакта бир эме бар экен. Бир институттун мугалимдери, окуучулары жана эң чоң профессор келиптир. Өтө
чоң сыйлуу профессор экен да. Ал жок тамактагы жешпейт экен. Ал жок ушундай чоң сыймык болгон профессор экен. Анан мен манас айтып калдым. Анда да кыргызча айттым. Кыргызча айтсам дагы ошол өтө кызыгып, орусча сүйлөгөнгө аракет кылып, анан азыр заман талабы менен ошо Google переводчиктен дагы которуп, ошентип акырындап сүйлөп, мен дагы англисча ошо билгенимди айтып, анан ошентип жакшы сүйлөшүп жатып, анан өтө кызыкты ал дагы. Өтө кызыгып, анан ал Англияга кеткенде дагы биз номерлерибиз менен WhatsApp менен Facebook менен алмашып эле, байланышып, анан бая жана айтып кеткендей эле ошо англисча манас айткандан кийин ошолорго жөнөтсөм, алар дагы Азамат ошону кыргызча которуп алыптыр, кыргызча алып, Улук мырза, Азамат ишиңе ийгилик деп ошол жазып жөнөтүп атат. Голосовой менен жөнөтүп атат. Үнү менен жөнөтүп атса, мен дагы абдан кубанып, мен бул жакта кыргыздар англисча манас айтып атса, англичандар кыргызча сүйлөп атат дегенде өтө ошол биз ойлогон нерсеге акырындан келип атыптырбыз, биздин ошо максатыбызга акырындан жетип атыптырбыз деп ошондо түшүнгөм. Жакшы, мен баягы акыл жаштандап коет, силерде жаштар чыгып аткандан кийин да сурагым келет да, мына азыркы мезгилде бизде 80% ислам дининде да арабча билет көптөр. Арабча айтса кандай болот? Ушуга мындай ойлонуп көрдүңөрбү беле? Биз буга чейин арабча манас айтсак деген дагы ой бар. Буюрса анда ишке ашырабыз. Биз бирок ошол мечиттерге дагы ар бир ишканалардын, мисалы врачтарга ошол манас эпосунда медицина, манас эпосунда диндер канча. Диндер дагы айтылат. Ошолордун баардыгын айтып, мисалга эле алсак, Алмамбет кара динден ак болгон деген бул өз эле эмнени түшүндүрөт. Бутун суга салыптыр, буттар атын алыптыр, колун суга салыптыр, колдор атын алыптыр, экисинен эки парыз багымдат экен, бул намаз деген бул. Ошондой мечитке барып дагы манаста да дин кандай орду ээлейт экенин, манас эпосунда башка диндер дагы бар экен, азыркы дин менен илгерки диндин айырмасы эмне экенин ошол катуу жакшы сүйлөшүүлөр болду, өтө кызыктуу болду деги эле ойлошот экен. Ошол манасчылар ошол өзүнүн дини башка экен, анан башка динден анан мындай экен, тигиндей экен деп. Жок, манасчылар деле мусулман, манасчылар деле манас айтат, намаз окуйт. Мисалга алсак, Саякбай атабыз 5 маал намаз окуган, манас эпосунда да канча деген баатырлар намаз окуган. Үйрөнүп айтсак болот маселени. Арабча дагы айтсак болот, башка кытай тилинде деле айтсак болот. Мына бир жылы бир айдай ошол жакта манасчы акындар, ал эмес жанагы көкбөр ойногон жигиттер дагы барып, ошол араб өлкөсүндө таанытып келбеди маданиятты. Ошондо абдан айтышып атпайбы, бул нерсеге абдан жакшы кызыгышты депчи. Балким ошого жакындан түшүнүш үчүн араб тилинде айтып берсе дагы жакшы болот болуш керек. Эми Улук мырза, мына ушул кыздарыбыздын кызыгуусу кандай, ушул бир Альфияга дагы, Асемага дагы бир өзүң мүнөздөмө берип кетсең кандай болот? Альфия деги эле бизде 82-нчи жалпы билим берүү орто мектеби кыргыз мектеп, бирок орус класстар дагы бар. Ошол орус класстар бар болгону менен, баардыгы кыргыз болгону менен Альфия кичинекей кезинен эле көрүнгөндө ошол Ала Тоо жергесинде биздин мектепте биринчи ошол орус кыз деп, орус кыз деп эле биздин мектепке айтса ошо Альфияны эң биринчи очередде эстейт. Анан бирок ошол жалгыз биздин орус кыз деп деген сары кызыбыз бизде кыргызча манас айтып атса, анан кыргыз балдар, кыргыз кыздар кантип кыргызча манас айтпай болот экен, кантип билбей болот экен. Мен ойлойм буга. Азыр учурда мектептерде айтып атат да чыгы, Ооба, конкурстарга да катышып атат. Ошондон кийин да биз ойлойбуз, ошо Альфиядагы манасты жайылтууга, баатырдык, биздин ата бабаларыбыздын ошо баатырлык эпосун, дүйнөдөгү эң чоң эпосун жайылтууга, Кыргызстанга болсо да, Бишкек шаарына болсо да, бирок биздин мектепке эң чоң салымды кошто деп айта алабыз. Асема да кызыбыз бул
Монгол, ошол айткан Монгол өлкөсүнөн келген, ошо Алтайдагы коноктор келгенде бул да Манас айтканда абдан кызыгышып, деги эле мындай кайсы убактарда Манасты кыздар айтса оло уят да деген нерсе чыгып кеткен. Бирок Манасчы болбойт кыздардан да, Манас айткан болбойт. Бизде деген Сейденин Молдоки кызы, Сейде Дейде кызы деген чоң Манас ченелерибиз болгон. Деги эле Манас эпосунда кыздар эле канча деген орунда элек. Ушул Каныкей энебиздин даанышмандыгы, ойчулдугу, кандай ойлонгону, кыз сайкалдын Манасты сая жаздаган Манаска чыгам деп саяшка да болот. Мындай азыр дагы ушундай пропаганда болуп атпайбы, жана кыздар деле мындай кыздардын деле күчү бар, кыздар деле иштеш керек, кыздар дегенде өзүнүн эмес орусча айтканда феминизм деп коюшат экен. Кыздар деле ал нерсе Манаста дагы бар. Ар бир нерсе. Сөр десем ал заманда эми самолет деген нерсе жок болсо дагы ал жакта дагы ошол узатуучу, котормочу деген мисалы алсак Ажыбай деле 60 тилди билген болсо, 70 түрлүү тил билген Кемек Чал болсо, 70 тил деле ал деле канча деген тилдер анын баарын санасак, ошонун баардыгы бар болсо, дизайнер, графика дизайнер болом деп атат. Ал дагы оймолор, Каныкей энебиздин тикмечилик өнөрү, кандай кошой агабызга тигип бергени, ошондой нерсе Манастын өзүнүн эле ак олпого кандай тигилген, ошол ойлор, ошодогу сүрөттөрдү чагылдырса, бул дагы мындай чыга элек, мындай өтө креативдүү нерселер деп ойлойм. Азыр ушул кыздарыбыз да жакшы чыгып келатат, балдарыбыз да жакшы чыгып келатат, Кудайга шүгүр. Биз ойлойбуз, ушул менен дагы токтой алдыга иш жүрө берсе, буюрса жакын арада ушул Кыргызстанда ар бир мектепте жок дегенде бир 10дон ашык Манасчы болсо да бул өтө сонун көрүнүш болмок. Туура, абдан туура Азамат Улук мырза, сенде жигиттер бар болсун. Эми мен баягы убактыбыздагы жыйынтыкталып баратат да. Өзүңөрдүн тилегиңерди досторуңарга, ата энеңерге салам айтып, оюңарды билдирсеңер болот да. Асема. Сен баштай бер. Альфия, Привет, кому привет? Манас айткыла де. Первым делом я хочу сказать привет своим родителям, которые, я знаю, то, что сейчас это смотрят, то, что волнуются сейчас за меня. А также хочу поблагодарить своего брата, то, что он тоже приехал в эту студию. Получается, он сейчас тоже это смотрит. Тоже тебе большой привет. А также хочу большой-большой привет сказать своей тете, а также дяде и Джине. Я вас очень всех люблю. Всем привет. Ой, Азамат, Асема. Мен ата-энелериме дагы салам айткым келип атат. Атам башка чет өлкөдө болуп көрбөйт. Бирок видеосун жиберип коебуз. Папама рахмат за то, что он нас обеспечивает. Мамам бизди карап, бир туугандарыма, тууган уруктарыбызга чоң салам айтам. Азамат, мына Кудай буйруса, бул биздин ошол ЛТР каналында, ЛТРдин ютубуна чыгат, атаңа жөнөтүп коесуң. Мына мен ата, сиз бизди багып атасыз, биз мынтип окуп, Манасты да үйрөнүп атабыз. Буйруса стюардесс болуп, мен самолетто каттаганды сизди самолет менен ташып деп, буйруса силердин эмгегиңердин үзүрүн көрө турган убакыт аз эмес. Бар бул жакшы айттың, мынакей атаңа салам айтып атасың дегендей. Улук мырза, кел. Биринчиден ата-энеме салам жолдогум келет. Себебинде ата-энеден бул өтө бир ыйык, бийик нерсе экен. Ошол туугандарыма деги эле номер 82 жалпы билим берүү орто мектебинин эмгек жамаатына, биздин мугалимдер, же агайларыбызга, окуучуларыбызга бар жалпысына саламымды айткым келет. Жана Токтол Сатылганов атындагы филармониянын
2 жылдык студиясынын окуучу курсташтарыма, жалпыңыздарга салам жолдоп, ишиңиздерге ийгилик каалап, окууңарга ийгилик каалап кетем. Деги эле кыргыз жергесиндеги ар бир көрөрманга, ар бир ошол бизди көрүп угуп жаткан, Манас эпосун сүйүп, жакшы көрүп жүргөн адамдарга ошол айткым келет. Бул Манас деген биз кандай гана биз ким болбойлу, башка эстин ээси болбойлу, чет өлкөдө жүрбөйлү. Манасты, манасчы болбосок да Манасты өзүбүзгө билип жүрсөк, мейли аны жайылтпай деле коелу. Бирок өзүбүз билип жүрсөк, бул өтө сонун бизге зыяндыгын тийиспесе керек, бирок пайдасын өтө чоң тийгизет. Балким эми материалдык жактан эмес, бирок мээбизге, дүйнө таануубузга, бизге руханий байлыкты ошол Манастан алсак, бул өтө чоң нерсе болот. Ата-энелерге айткым келет, балдарыңарга Манас үйрөткүлө. Азыр мына манасчылар көп, ошолорго уста шакирт мамилесин түзүшсүн. Бул жамандык нерсе эмес, бул манасчы дегенден, мындай ойлоп көрсөм, манасчылардан мен манасчы болдум дегендерден бир жаман адам чыкпаптыр. Бир жаман жолго баскандар чыкпаптыр. Бир ошол мындай кылыптыр, тиндей кылыптыр, бул ичип кеттир, бул мындай кылып кеттир деген адам чыга элек. Манасчы деген бул эң биринчиден тартип, тарбия, бул деген адеп. Бул деген деги эле бул маданиятты өзүнө камтыйт. Маданият деген бул бир гана иш-чара эмес, маданият деген бул этика, жүрүм-турум, баскан турган, сүйлөгөн, деги эле отуруп, кандай туруш керек, ошонун баардыгы Манаста дагы берилген. Ошон үчүн Манасты окуйлу, билели, жаттайлы, манасчы болуш үчүн сөзсүз түрдө түш көрүп, аян алып эмес, Манасты эң башында баардыгыбыз жаттап, анан жамактап, андан кийин бара-бара манасчы болом десең, аян киреттир деген үзгү ой тилек менен баарыңыздарга амандык, ден соолук. Азыр дагы ошол Түркия элинде дагы өтө кайгылуу окуя, каргашалуу окуя болуп атат. Аларга дагы Кудайыбыз шыпаасын берсин дегендей, кыйын жолдордо ошо түрк мамлекети Түркия эли бизге жардам берип, бир туугандай мамиле кылып келген, биз дагы четте калбайлы, ошого өзүбүздүн салымы аста болсо салымыбызды кошолу. Баардыгыңыздарга амандык, ден соолук, окууңарга, ишиңерге ийгилик каалайбыз. Ай баракелде, мынакей акыл жаштан деген ушул Олук мырза абдан мыкты айттың. Чындыгында Манас деген бул түгөнбөгөн генч казына, ошодон урук казынаңа аста болсо толтуруп алсаң, бул жашоодо кор болбойсуң демекчибиз. Өзүң айткандай, чын бир тууган эл, бир боордош элбиз. Түркия элинде мындай бөөдө кырсыктар болуп атат. Дүйнө жүзүндө болбосун, кыргыз элинде болбосун ошондой кырсык. Ал элибизге дагы көңүл айтабыз, сен айткандай. Силердей жаштар бар болсун, чындыгында кайсыл жерде болсо да бир баштан, бир жакадан баш, бир колдон, бир жеңден кол чыгарып алдыга умтула берели. Силердей жаштар бар болсун, кызыгууңар арта берсин, келечегиңер кең болсун демекчибиз. Бар болгула. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүү соңуна келди. Кийинки көрсөтүүдө жолукканча аман туруңуздар.